Жер тилкелердин өзүн билемдик менен ээлеп алуу көйгөйү 90-жылдары башталган. Натыйжада миңдеген гектар түшүмдүү жерлерге жеке менчик үйлөр курулган. Негизги себеби ички миграция болуп эсептелет. Ал эми айрым адамдар мамлекеттин жерлерин басып алып, документ жасатып элге сатып келишкен. Мамлекеттин жерин өзүн билемдик менен ээлеп алуу ар дайым кылмыш деп эсептелип келген. Бирок алып сатар ортомчулардын мыйзамсыз аракеттери 30 жылдан бери токтогон эмес. Анын кесепети бүгүнкү күнгө чейин жетти. Бул аптада Көкжар конушунда мыйзамсыз деп табылган үйлөр коомдук талкууга жем таштады. Андагы 236 үй жана курулуш объектилери бузулат деген жаңылык элдин калың катмарына желдей тарады. Айрымдар бул ишти сындаса, башкалары колдоого алды. Алдыңкы мүнөттөрдө Көкжар конушундагы айрым мыйзамсыз курулган үйлөр тууралуу сөз кылабыз. Кыргызстанда миңдеген гектар жер документте айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө турак жай салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбү 2005-2010 жылдары бийлик алмашкан башаламан учурларда мыйзамсыз басып алынып, кийинчерээк ар кимге сатылып кеткен. Ошол жылдары мамлекеттик көзөмөл дээрлик жок болчу. Жерлерди өз алынча ээлеп алуу кеңир жайылып, жарандар ортосундагы жаңжалдар азыркыга чейин уланып келет. Мындай башаламандыкка чекит коюп, тартип орнотуу максатында 2021 жылы президент Садыр Жапаровдун тебилгеси менен жер мунапысы жарыяланып, 2005-2010 жылдардагы жана 2021 жылга чейинки мыйзамсыз курулуштар мыйзамдаштырылды. Бул мамлекет жактан бир жолку мүмкүнчүлүк катары берилген чоң жеңилдик болду. Көп жылдан бери документи жок жашап келген миңдеген үй бүлөлөр өз турак жайын мыйзамдаштырып жеңилдеп калышты. Ал эми 2021 жылдан кийинки мыйзамсыз курулган үйлөр сөзсүз бузуларын жарандарда түшүнүшү керек. Анткени азыр заман башка. Мыйзамдын үстөмдүгү орногон өлкөдө жашап жатканыбызды эстен чыгарбайлы. 21 жылдын декабрь айынан мыйзам чыккандан кийин мыйзам уже эскертүү катары кабыл алыш керек эле да, ошону сакташ керек болчу. Анан ошого карабастан биз бир нече жол жерден чыгып да түшүндүрмөлөрдү берип аттык. Акимияттан тиешелүү иштери жүргүзүлгөн жыл бою. Ошондуктан бул убакыт күндөн күнгө азайып келатат. Биз деген талаптарды дагы күчөтөбүз. Бизде дагы айтып атпайм, 236 дедим, 236 дагы турак жай бар. Аларга биз убакыт берип атабыз. Өзүңөр ыктыярыңар менен өзүңөр жердин багытына тууралап туруп алып келгиле дагы курулуштарды алып койгула деп. Айрым жарандар айыл чарба багытындагы жерлерге үй курушса, башкалары аларды сатып жиберишкен. Мындан ары мамлекеттин жерине мыйзамсыз үй курууга жана аны басып алууга жол берилбестигин дагы бир жолу белгилей кетели. Биз айтып атабыз, 2021 жылдан баштап декабрь айынан кийинки курулган үйлөр алар мыйзамсыз болуп эсептелет. Себептен биз жер мунапыс жарыялаганда айттык, биз жарыялап берелик, жардам берелик, мыйзамдаштырып берелик. 10-15 жыл жашап атасыңар, балдарыңар мектепке барсын, бала бакчага барсын, больницага барганда болгула. Бирок биз жер мунапыс жарыялгандан кийинки мыйзамсыз кадамдарга чек коебуз деп, бөгөт коебуз. Болду. Андан кийин куруп, ушундай мыйзамсыз иштерге аралашпагыла деп жарандардын баарына кайрылуу болгон. Баары маалыматы бар. Бирок ошого карабастан булар дагы деле ошол мыйзамсыз аракеттерин улантып кете берген да. Албетте, тапкан каражатын курулушка жумшап үй бүлөсү менен жашап жаткан айрым адамдардын иши өкүнүчтүү. Бирок мыйзам бойдон калаарында унутпайлы. Көкжар конушундагы 172 контурундагы жерлер мэрия жана коммуналдык кызматтар тарабынан текшерилип, айыл чарба багытындагы тилкелерге мыйзамсыз үй куруп алышкан деп табылган. Албетте, бул жерлерди жеке тараптар каалагандай колдонууга укугу жок, анткени ал мамлекеттики. Бул жерлер Бишкек мэри билдиргенде 2022 жылдын 1 апрелиндеги жер жана укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамына жана министрлер кабинетине 2022 жылдын 31 майындагы жер мунапысын тартуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомуна ылайык келбейт. Жер мунапысы тууралуу мыйзам боюнча 2021 жылдын 31 декабрдан чейин курулган үйлөрдү мыйзамдаштырса болот. Мэрия 172 контурда 385 курулуш бар экенин, алардын арасындагы мыйзамга туура келбеген 236 объект буздуруларын айтат. Биз аныктаган нерсеси азыр бузулуп аткан, бузулууга бузула турган үйлөрдүн жерлери булар деген 2022 жылдан баштап
курулуш иштери башталган үйлөрдө курулуштар. Булар мына аныкталып, ошол белгиленген, бул 2022 жылдан 2025 жылга чейин курулуп калган үйлөр. Булар мыйзамсыз болуп эсептелет жана жер мунапасына туура келбейт. А тилке кылып 4 сотта кылып, 5 сотта кылып алып алган болсо, эми аны ошондой колдонсун. А билгенде айыл чарба багытында жер. Эми ал жерге клубника эгеби, помидор эгеби, бадыраң эгеби, бирок аны өзүнүн эмесине кызыкчылыгына колдонсун. Жер багытын бузбасын. Айыл чарба багытындагы тилкелер түшүмдүү жер болгондуктан мамлекет аларды пайдалануу эрежелеринин сакталышына чоң маани берерин түшүнүү зарыл. Бул эрежелер мыйзамдарда да жазылган. Кыргызстанда көп жылдар бою айыл чарба жерлерине өзүн билемдик менен курулуштар жүргүзүлүп келген. Анткени жер тилкесин сатып алаардан мурун анын багытын кылдат изилдеп, жер укугу боюнча юристтерден кеңеш алып, жок дегенде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылуу зарыл. Необходимо обращаться к юристам для того, чтобы... Темилсиз мүлк сатып алаарда көйгөй жарылбашы үчүн юристке кайрылуу керек. Ал жарандарга тийиштүү консультация берип, жердин колдонуу багытын аныктап берет. Мисалы, Көкжарда жаралган көйгөй тууралуу сөз кылсак, алар убагында юристке кайрылып, алардын кеңешин укканда азыркыдай маселе жаралмак эмес. Мыйзамды билбегендик жоопкерчиликтен куткарбайт. Шаарга өткөндөн кийин шаардын өзүнүн генералдык планы бекит. Ошол генералдык планда эмне каралса, например, ошол жерге мисалга мектеп түшүшү мүмкүн, больницалар түшүшү мүмкүн. Планга ылайык 172 контур боюнча өткөн Ахунбаев көчөсү чыгыш тарапка узартылышы керек. Бул келечекте борбор калаадагы жол тыгындарын жеңилдетүүгө мүмкүндүк берет. Ахунбаев көчөсү ары узартылат. Ошо Ахунбаев азыр салгандар Ахунбаев көчөсүнүн нугунда турушат да. А жерде үйлөрдү салып салган, алар баары бир бузулуш керек да, эми жол салганда. Жол салынат, скверлер салынышы мүмкүн, парктар салынышы мүмкүн. Ошондой иштер болот. Поэтому только генералдык план бекигенден кийин гана да. Кошумчалай кетсек, мыйзамсыз курулган жайлар бузулган соң жарандар үйсүз калбаш үчүн Бишкек мэри өлкө башчысына сунуш киргизди. Ага ылайык кыска мөөнөттө көп батирлүү турак үйлөрдү куруу үчүн жер участокторун берүү, адилеттүү кезек түзүү, анын ичинде ипотекалык насиянын ийкемдүү шарттарын түзүү мүмкүнчүлүгү каралат. Башында айткандай, азыркы тапта заман башка. Мындан ары мамлекеттин жерин жеке тараптар каалаган багытында колдонууга жол берилбейт. Ал эми кыймылсыз мүлк сатып алаарда сөзсүз юристтердин консультациясы керек экендигин баса белгилей кетели. Эми эч ким жер басып алып, мыйзамсыз курулуш куруп, анан мамлекет мыйзамдаштырып берсин деп талап кылганга укугу жок экендигин ар бир жаран түшүнүшү керек. Ал эми ушундай мыйзам бузууга жол берген жергиликтүү бийлик, акимдер, айыл өкмөттөр жоопкерчиликке тартылышы учурдун талабы. Мыйзамды өлкө болгондо гана өнүгүүнү карай багыт алып, күчтүү мамлекетке айланарыбызды эске тута жүрөлү.